Достор, депутат Жанар Акаевна суракка келди. Биз түз эфирде тартып атабыз. Мындай. Мына азыр жолдон бир аз четирээк туруп албайлыбы? Машиналарды өткөрүп. 5:30 бир аз убакыт бар. Жанар, эмне маселе боюнча келгениңди, повесткада эмне жазылганын, өзүңдүн маанайың кандай, ойлоруң кандай, ошол боюнча айтып кет. Кече YouTube'га bir video чыкты. Мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бир Сарыбаев деген бир киши менен сүйлөшкөн. Сүйлөшүп, ошол сүйлөшүүнү кимдир жаздырган. Ошол жерде бир-эки жеринде ошо Жанар деген сөз айтылыптыр. Мына ошону негиз кылып, азыр Асановду кече камакка алышкан. Анын адвокаты чыгып мага айтты, ошо эртең сени чакырат. Анткени силерди ошол бийликти күч менен басып алуу камданып атышат деген айып коюу аракетин көрүп атышат деп. Мен абдан таң калдым, анткени кантип ошол YouTube'дагы бир белгисиз же түшүнүксүз, абдан сабатсыз видео үчүн бийликти басып алуу аракети деген бир кине коюшу мүмкүн. Бул абдан таң калыштуу, анан күлкүлүү. Эми бул ошол үчүн адамдардын, саясатчылардын тагдырын чечсе, мындай түшүнүксүз да. Ошондуктан мен ишенип турам, эми күч органдары анчалык бир мындай чоң катачылыкка жол бербесе керек. Азыр киребиз, эми ошол жана опера кызматкерлери мага барып, бир жерде ошол чай ичип отурган жериме барып, ошол жерден повестканы берип кетишкен. Саат 5ке деди, мен 5тен бир аз кечигип келем дедим, азыр келдим. Статусун айта кетесиңби? Статус кандай повесткадагы? Жанагы ошол Асановдун видеосу боюнча бийликти күч менен басып алуу аракети. Күбө катарбы? Күбө катарбы? Азыр күбө катары. Күбө катары азыр көрөбүз эми. Мен ойлойм, суроолоруна ачык жана так жооп бере алам. Анткени мен эч качан ушул бирөө жарым менен саясатчылар менен жолугуп, бийликти күч менен басып алабыз, анан урал жарак табабыз деген ой бизде таптакыр болгон эмес. Курсан Асановду акыркы жолу мен кече эртең менен адвокат менен үчөөбүз жолукканбыз. Анткени жанагы видео чыккандан кийин мен өзүм издеп Курсан Асановду таптым. Анан ал киши дагы абдан таң калды да. Февраль айынын ортосу же башындабы ошол бирөө Кудай кылып же Куран окуткан учурда бир Курсан Асанов менен учурашкан. Андан бери ал киши менен жолугушуп, кандайдыр бир шайлоо же бир эмелерди талкуулаган эмеспиз, бир дагы жок. Бул эми өтө мындай бир мага бүтүсүз, анан таң калыштуу окуя болуп атат да. Адам менен жолукпасаң, сүйлөшпөсөң, же катышып, ал менен бир жолугуп, же мен ага телефон чалган күндөрүм эстеп чыкты. Мен азыр мына Мегакомго запрос берейин деп атам. Асанов менен мен сүйлөшкөнүм чынбы, же чын эмеспи деп. Анткени мен же адамга телефон чалбасам керек болсо. Анан кантип мен бийликти бир басып алуу аракетин деп атат, мен түшүнбөйм. Бул суракты чогуда кимдер чакырылды? Мен уктум азыр Алтынбек Сулайманов чакырылганын. Анан ошондой эле кече бир жана маданият ишмерлери деп айтып атышат, ошол бирөөлөр кат жазыптыр деп. Бирок ошонун негизинде деп. Мен бир канча саясатчылар менен шайлоого байланыштуу көп эле жолугуп жүрөм. Бирок бир дагы жолу биз бийликти басып алуу же курал колдонуп бир күч колдонуу сыяктуу маселелерде бир дагы жолу биз эч кандай талкуу болгон эмес. бул кармоо жана суракка чакырууларды шайлоонун алдында оппоненттерин чочутуп коюу, саясий талааны тазалоо катары дагы кабыл алгандар бар. Сиздин пикир? Саясий кысым деген. Менимче ушул парламентте жакында 2 айдын ичинде дагы бир топ нерсе каралат. Жанагы Ысык көл менен Нарын да экологиялык маселе, уранды иштетүү боюнча мыйзам долбоорун кайра алып келет. Электр энергиясынын тарифтери боюнча жана башка маселелер бар. Ошол маселелерде балким эч ким сүйлөбөсүн деп атабы билбейм. Эми же азыркы парламентке президент өзү айтып аткандай легендарлуу парламентсиңер деп мактап өткөндө бардык долбоорлору өтүп эле келет. Бирок мындай бир 5% сүйлөсө 95% колдоп берген учурда деле балким ошол 5% дагы сүйлөбөш керек. 100% жанагындай жүгүн туруш керек деген
түшүнүк болуп атабы мен азырынча билбейм. Шайлоого катыштыруу аракети жанагы эптеп иш козгоп, жанагы сотко ишти байлап туруп, мурда Өмүрбек Текебаевди катыштырбай койгондой эле ошол бизди дагы балким Жогорку Кеңеш шайлоосуна катыштырбай, жалаң өздүк адамдарды алып келүү аракети болушу мүмкүн. Бирок биз албетте буга макул эмеспиз, анткени бул эми мындай тактакты чындыкка дал келбеген ушак, мындай эч бир негизсиз да, мындай акылга сыйгас нерсе да. Анткени ошол бир көчөдөгү элестетиңиз эми, могул жерде экөө киши сиз жөнүндө сүйлөштү деп туруп эле алып барып сиздиги биз ушинтип суракка чакырып анан ар кандай бир оор айыптарды коюп атса, бул билбейм, Кыргызстандын биз баягы эркин, таза, адилеттүү мамлекет курабыз деген ниетибизден кайтпашыбыз керек. Бардык коомдук ишмерлер, активисттер, саясатчылар, анткени эгерде ушул баарын эле бирден ушинте берсе, кийин жанагы Түндүк Кореяда болуп ойлонгондон коркуп кала турган, бирөө менен көчөдө сүйлөшүп чай ичиштен же болбосо бир саясатты сүйлөшкөндөн коркуп кала турган заман алып келебиз дегендер болсо жаңылышат. Анткени биз мындай ошондой болобуз деген көп президенттерди көргөнбүз, андай болбойт эч качан. Ошон үчүн кирип азыр мен суроолорго ачык жана так жооп бергенге даярмын. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, бизде эч кандай бийликти басып алуу аракети болгон эмес. Бир гана мыйзамдуу жол бар, бул шайлоо. Кыргызстан тарыхында кимдер бийликти басып алабыз деп аракет кылганын, элди котолотуп ак үйгө алып баргандарды, жанагындай элдик толкундоолорду, жаштардын жанагы адилеттик орнотобуз, таза шайлоо өткөрөбүз деген бир жигердүү жаштардын демин, кадамын кимдер пайдаланып кеткенин, кимдер чын эле бийликти басып алганын 6 миллиондон ашуун кыргыз эли баардыгы жакшы билет. Ошон үчүн азыркы бийлик саясий оппоненттер менен ар кандай бир каралоо, жалган жала жабуу аракеттерин менен убактысын, энергиясын ошого короткондун ордуна жараткандык менен алек болсо жакшы болот эле. Анткени убакыт бергиле деп ким тоскоолдук кылып атат? Баары убакыт берип атабыз. Эч ким тоскоолдук кылган жок. Ошон үчүн биз мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Рахмат азыр. Жакшы, рахмат. Мынакей бул жакта журналисттер дагы келишип бул процессти чагылдырып жатышат. Маалыматка караганда Алтынбек Сулайманов дагы чакырылган. Бул жакта депутат Акаевдин тарапташтары дагы келишкен. Абдувахап Нурбаевди көрүп турам. Абдувахап мырза, кандайсыз? Мына акыркы күндөрдөгү окуялар Орозайым Нарматовадан баштасак, ушул бийликтин авторитетин түшүргөн билдирүүлөр жасады деди, анан кийин Курсан Асановду кармады, бийликти басып алууга аракет кылган деп. Мына ошол эле маселе боюнча бүгүн Жанар Акаев азыр келип Алтынбек Сулайманов экөө суракка кирип кетишти. Кандай бул оппозициялык маанайдагы жүргөндөргө же каяша пикир айткандарга каршы басым, кысым, куугунтук десек болобу? Же андай эмеспи? Азыр биз ушунун укуктук базасын көрбөдүк. Эмне үчүн чакырып, эмне кандай маселе үчүн болгон? Анткени маалымат жок болуп турат. Бирок мен бир нерсени так айта алам. Жанар Акаев менен 6 жылдан бери эң жакын коллега болуп жүргөн, эч качан андай чакырып кылган эмес, кылбайт да. Ал жаратылыштан андайга барбайт да. Баардык нерсени мыйзам чегинде конституциялык жол менен кылабыз деген пикирди ар дайым билип жүрөбүз. Анан мен ойлойм бул жерде бул эгер ошол социалдык баягы сеттерге чыккан видео боюнча ал эми фейк деп ага элдин көбү ишенбей атат да. Бул болбогон иш деп ойлойм. Анда бул кадамдын логикасы кандай? Жөн эле процедуралык маселеби же басымбы? Дагы ошондой кылып коркутуу болуп атабы? Мына шайлоонун алдында көп ачыкча сын пикир айтпагыла деген бир басым болушу мүмкүн. Бүгүнкү кече эртеңки сессияны өзгөртүп койгону эмне бир мандем жокпу? Күтүш бүгүн сессия болуш керек болчу. Күн тартибinde ачыккан. Күтүштөн болуп койду, алда белгисиз да. Өкмөттү чакырып бул тиги азык түлүктүн кымбаттап атканы, бензиндин кымбаттап атканы боюнча суроо бермексиңер да бүгүн, туурабы? Негизи биз сессия 1-сентябрда сессия ачылганда, анан ушул айдын күн тартибин бекитип атканда депутаттар сунуш кылган өкмөт